Урматтуу Темир Аргимбаевич, жаңы эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Алахан Кимсанбаевич менен жолугушуу болду. Ушул жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, кандай жаңылыктар болду, кандай чечимдер? Саламатсыңар. Ооба, биз бир топ жолугушууларды кылганбыз. Азыр макулдашып чыктык. Мен буга чейин да өзүм партиялаштар менен макулдашканбыз. Бул макулдашуунун негизинде Мадумаров менен Сариев биригип Акшумкар партиясы Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирдиктүү шайлоого барат. Биздин астыбызда бүгүнкү күндө чоң чакырыктар турат. Дүйнөдөгү болуп аткан чоң кризис, пандемия. Муну биз биригүү жол менен жеңишибиз керек, баарыбыз тең. Экинчиден, экономикалык маселелер бүгүн биринчи планга чыгып отурат. Анткени бир топ биздин мекендештер кайтып келди. Бир топ завод, фабрикалар мына 4 ай, 5 айдан бери иштебей туруп калды. Абдан чоң тартыштык болуп атат экономикада, бюджеттик тартыштык бар. Үчүнчүдөн, мына жакын арада балдар окууга барышат. Биздин балдарыбыздын келечегибиздин ушу тагдыры кандай болот? Биз муну дагы эске алдык. Чоң маселе, чек ара маселеси. Мына бул маселе дагы баарыбызды кыжалат кылып турат. Мына ушулардын баарын бириктирип туруп, биз ушу көп маселелер боюнча көз караштарыбыз дал келет. Биз буга чейин деле бир топ сүйлөшүп жүргөнбүз. Албетте эми саясатта ар түрдүү учурлар болот экен. Бирок мынакей жакын арада съезд болот. Биз ошол съездге катышып, анан буйруса шайлоого чогуу барып, алдыда чоң максаттар бар. Чогуу кылабыз, чогуу ийгиликке жетебиз деп ишенем. Биз курултайда атайын билдирүү жасайбыз. Азыр мына сүйлөшүү бүттү. Биз макулдашып чыктык. Эң негизгиси ошол шайлоого чогуу бармак болдук.